Азыр биз дагы бир жолу кайталайбыз мурун өткөн теманы. Бирөөнүн кодун кантип окуса болот, Ал жол менен кодду гана эмес, найм окшогон системаларды окуй берсе болот, Себеби найм XML форматка чачылат распаковка кылгандачы. Муну XML форматка өткөзүп алып туруп, ичинде эмне бар экенин окуп алабыз. Биринчиден, экинчиден өткөндө SVG'ни алганбыз эле го, SVG'ни да кошо алып туруп берсе болот да. Эң биринчи кеминен эме кылалы, кантип наймдан knvf файл чыгарып алса болот деп сурайсыңар да. knwf файл чыгарып алса болот деп, Англис тилчи мугалимге айтып кой эжекеге, англисче таңбалардын баарын аттарын жатып турсын деп, экспорт деген сыртка чыгаруу, файлды кайсы бир папкага байлабаса иштебей калат, ооба. Бул эмеге окшош да, flow алгоритмди көргөнсүңөрбү? knwf файлга чыгат. Мисалы үчүн башка бирөө силерге ушундай workflow'ду берсе, ичинде эмне бар экенин тез арада билип алыш үчүн да, түшүнүктүүбү? knwf бир папкага көрсөтсөңөр, ошо папкага чыгарат, Буну менен даяр базаларга уланыш оңой экенин көрдүңөрбү, Даяр базага уланып, ичинде эмне бар, запростор көп болот да, аябай. Отчет. Жаңы папка түзөсүңөр, ошол жерге knwf файлды чыгарасыңар, Чыктыбы? Эми папканы ачыклабыз жерде. knwf файл каяка түшкөн? Ошону WinRAR бар силерде? WinRAR чакырсаңар, WinRAR. Бар экен, Жок болсо коюп койсо болот. Чакыргыла, открыть деп. Так, эми кое тургула. Бул экспорт болгон папкадан путь алып алгыла проводниктен. Алып алып туруп WinRARга салып койгула. Бул жерде үстүндө турат го, ошол жерге, ооба. Enter'ди бассаңар, ооба, ошол жерге өтүп. Эми WinRARда муну ачса болот. Не болду? Кана? Извлечьти баскыла үйдү жокпу? Жок, бул ичине кирип көргүлө ичине. Жок, анда аны басып туруп открыть дегиле. Жок, ошол ассоциированный приложение эмес. Ошонун ичине бир кирип көргүлө, бир. Жок, астыңкысына. Бир жолу. Бул ачылып кетти. Анда эме кылабыз, кой тургула. Кана WinRARды ачкыла кайра. Извлечьти бассаңар анда. Не выбранный файл, Так.
Так, ассоциированное приложение алып калып турасыздар, ошон үчүн ачылбай атат, э? Так. Анда папкамен ачкыла, открыть с помощью деп туруп проводниктен. Открыть с помощью. Открыть с помощью. Выбрать другой деп WinRAR менен ачкыла. Жок, же болбосо WinRAR'ды дагы оң кнопкамен бассаңар ошо файлдын өзүн. Оң кнопкамен. Оң кнопкамен ооба. Астында WinRAR турат го. Бияктан ачылбайт экен, да? Так. Открыть с помощью менен ача берелем, да? Открыть, выбрать. Кошсо болот да. Выберите приложение из компьютера деп, э? Program Files. Program Files içine girgile. Ылды түшсөңөр. Дагы. WinRAR ооба. Дагы. Вот WinRAR тандап алгыла. Так, WinRAR. Ачылды, бул Students Analytics'te папка болуп көрүнүп калды, көрдүңөрбү? Жап салга эмени. Ошого бир басып туруп, излешти баскыла үстүнө. Окей. Эми жаап койсоңор болот. Ооба. Көрдүңөрбү, жанына папка ачылды. Ошо папканын ичине мен берген Python скриптти салгыла, э? Кана ал Python скрипт? Так, биринчисин салып кое бергиле. Ал ошо Python жокторго жакшы да. Python файл барларга экинчиси жакшы. Ичине салып койгула. Ставить деп, э? Эми консольдуу иштерге алып келгиле, жок. Ошонун ичине ачып киргиле да. Пультты алып туруп үстүнөн. Пультты алып туруп мен ошол жерге алып баргыла. Консоль CMD'ни. Командная строка, терминал деп да айтат, э? Кайсы дискте? Ошол эле дискпи же башкабы? Ошол эле диск, Enter. Dir дегиле, э? Python файлды жүргүзгүлө. Так, жазылды. 24 файл экен ичинде. Gemini бир окуганда 10 файлдан көп окуй албайт да. Бул утилита өткөндө көрсөткөн элем дагы. Көп файлдар, папкалар болсо, бир файл кылып коет. Анан Gemini'ге берип коесуңар, Python файлы менен кошот. Ичинде эмне бар деп тура берсе болот да. Ооба, 1000 болсо дагы бир кылып кое берет да. 1000дер эми платный Gemini'ге ылайык. Бесплатный 24 менен иштей берет, э? Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү болду, э? Кандай? Эми муну не кыласыңар? Gemini'ге саласыңар. Так, кана. Ошонун ичине киресиңер. Дагы. Ошо экөөнү салып алгыла. Ошол папка эки файлды. Открыть жок, ал папкада. Открыть десеңер. Экөө кошулду азыр, э? Эми Gemini'ден сурагыла. Жазгыла. Ушул скрипт менен ушул файлды түздүм. Эми Name'да эмне жасалган мага тереңирээк айтып бер. Биде сиз сабак учурунда башка нерсеге элек болосузбу? Маалымат базасы.
Мгм. Эмнелерди байкадым дейт. Абалы. Билим текшерүүнү башка суроолорду берчилеңер, ошого кошуп коюптур, э? Мурунку берген суроолорго королайт. Так, эми кандай запростор берилген деп сурагыла, э? Кандай запростор, кандай таблицадан кандай запростор берилген деп, э? Кандай запростор берилген? Ошентип суроолорду берип биле берсе болот. Түшүнүктүү, э? Students-тен окуптур, э? Түшүнүктүү, э? Эми дагы эме кылсаңар болот. Мындан айтып аткан маалда болуш керек. Түшүнүктүү болсунчу. Айтып аткан маалда башка нерсеге көңүл бурсаңар, кийин түшүнүш аябай кыйын болот да. Айтып аткан маалда көңүл буруш керек да. Түшүнүктүүбү? Башка жерде окугансызбы же биринчи жолу окуу? Окуганда айтып атканда угуктуруш керек да. Айтып аткан учурда укпасаңыз, кийин муну кууп жете албайсыз да. 1000 видео болсо дагычы. Айтып атканда бир түшүнүп алыш керек. Так, мына. Демек, эмнелерди сурады? Нени чыгарды дейт? Өткөндө берген нерселердин баары эле чыктыбы, э? Демек, башка бирөө ушундай өзүнүн эмесин берсе, окуй алат экенсиңер да, э? Дагы эме кылса болот, файл эме десеңер, Name'дин өзүндө. Файл экспорт image svg деп турупчу, э? Муну дагы бирок txt файл деп бересиңер да. Демек, окуганга. Ошол жерге расширениясын svg деп коесуңар, анан бирок тип файлы any файл деп коесуңар да, all files. Бирсе жазып коюлган азыр. .txt деп койсоңор болот, э? Аны да кемниге салгыла. Finish'ти баскыла, finish'ти. Проводникке кирип көргүлө. Буну дагы сүрөт катары алдым. Кошумча маалымат бере алабы деп сурагыла. Эми ушинтип көрдүңөрбү, эмеде көрүнгөнүн текстке чыгарат да. Демек, силер ушул инструменттер аркылуу
башка бирөөнүн жумушун илдей аласыңар да. Силерге жумушка барганда файлды берсе, найымга кирип ар бирин карап чыгыш көп убакыт алат да. Туурабы? Мондай Python менен, кийин SVG менен эмнеге салып койсоңор, ар кандай суроолорду берип туруп, не кылса болот? Башка бирөөнүн ишин оңой өздөштүрүп алса болот да, Анан дагы эмне кылса болот деп туруп суроо берсе, өзү айтып берет, мындай кыласыңар, даярын окуйсуңар деп. Эми жазгыла дагы кандай коюлган элементтердин негизинде дагы кандай нерселерди кылса болот найымды үйрөнүш үчүн депчи. Найымды жакшы үйрөнүш үчүн десеңер. Жок, найым сайттын базасын окуп бере алат. Түшүнүктүүбү? Сайт жасашты биз өттүк да инструментти. Бул эми сайтта маалыматты изилдейт да, эмне бар. Түшүнүктүүбү? Мисалы үчүн Лалафондун базасына кирсем, эмнени тапса болот? Ичинде товарлар, жарыялар. Эми алардын интерфейс аркылуу. Бул түзмө-түз базага кирип атат да, түшүнүктүүбү? Түзмө-түз. Лалафонго мисалы үчүн кирсеңер, алар уруксат берген жол менен гана кире аласыңар да. Бунда өзүңөр билгендей кире бересиңер, каалагандай. Түшүнүктүүбү? Ооба. Так, эми бул айткандарын өз алдынча жасап, видеого тартып коесуңар, түшүнүктүүбү? Эмне кылса болот деп. Азыр запись токтотобуз.